жаныбар бүгүн күчтүү аттардын линиясын тартканы келдик. Тарых өтө жакшы экен. Миллиондорго, миллиондун да үстүнө сатылып жүргөн аттар. Атыңызды Низам дедиңиз, а? Ооба, Низам. Низам ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биз сеттен атыңыздын маалыматын тааныштыралы. Бул өзүбүздөн чыккан ошо илгерки 52-дин уругу. Бизде 52 деп айтылган. Бул аттын ата теги. Азыр эми ар кимиси ар кандай ат менен таанылып атат. Миллион деп атышат. Бул өзүмдөн чыккан, өзүмдүн кулундарымдан 2 жыл айгырга койдум. Булакка жөн өзүм салып коем. Анан кашырып чаппайм, жетпейт анга. Бул Низам ака, 52 деп илгертен өзү айтылган булар, а? Ооба, 52 деп ошо Мансурбек ака коюп жүргөн, Уларбек Салбанын атасы коюп жүргөн аттын уруктары да. Бул колхоздун малында 52 деп жүрчү эле мунун ата теги. Сизге кантип колго тийип калган булар? Эми бул ошо Бден туулуп, булар Б кошо ошондон калып, акыркы уруктар да эми. Азыр эки бар эле бирин саттым, ушу калды. Эми 2 жыл айгырга койдум. Быйыл эми Кудай кааласа ошо сатайын дедим эле, алмаштырсамбы деп. Жаки 2 асы. Анан дагы бунун шериктерин саттым дедиңиз. Жана Кочой Палбан былтыр ак кеме деп 1 миллион 270 миңге бир ат алышты эле. Ушунун акеси деп атасыз да андагы? Ушун менен атасы менен бир тууган балдар алар. Атасы менен бир тууган. Алар 5 бадамдан чыккан. Ошо мындай кененирээк кылып айтып тааныштырсаңыз жакшы болот да, анан акырында. Булардын 3 акасын саттык Нокатка. Эми сатты апарып. Атасы жам ошо Нокатка сатылды эле. Ошо Нокатка жүрүп ошо жал калган деди, мен өзүм көрбөдүм ушулар. Улакка чапкан. Анан 3 акасын саттым. Мындан чоңдорун. Сыр болбосо канчадан саттыңыз мындан чоңдорун? Мындан чоңун бирөөсүн 700, бирөөсүн 400, бирөөсүн 500 саттым. Ана. Бой баштары ушундай эле беле? Экөөнүкү ушундан чоңураак беле. Эми алар кыштысында сатып жүргөн да. Эми алар өзүмүн белинин уругунан чыгып кое албай анан муну алып калдым эле. Ошон үчүн муну айгырга коюп калдым деп сатылды. Низам ака, бу чоң акчаларга кетип жүргөн экен да, бу түбү күчтүү жылкыларга барат экен, а? Ооба, өзү күчтүү жылкылар. 5 бадамдагылар булардын линиясын миллион деп атап алган дедиңиз. Ооба, 5 бадамдагылар миллион деп атап коюшту линияларды. Анан сизде ошол колхоздо кандай болсо ошол боюнча эле калды 52 деп. Ооба, мен постоянно 52 деп айтам буларны. Ошо 52 деп ошо колхоздун малында айтылган, ошончо эле 52 деп. Анан өзү негизи эле бунун аталары жакшы жараганбы? Атасын ушу чапкан, анда биз жаш мал элек. Кичине чаап анан колхоздо эң чоң ат 52 деп койчу эле, анда биз жаш бала элек. Бою баш чоң көркөмү келишкен аттардан болгон экен да? Ооба, ошо илгертен 52 деп койчу эле да бунун уругу. Мен азыр ар кандай атап калды. Бул атыңыз дагы буйруса кол бала? Ооба, кол бала. Муну ошо кулунунан өзүм минип, өзүм айгырга коюп, 2 жыл койдум. Анан Низам ака, бу улагы тууралуу айтайлы. Бу кандай болуп атат? Улакка чабып атасызбы? Жок, улакка жөн салдырып көрдүм, кече тагаларып салды. Өзүм былтыр 1-2 салып көргөм. Улактары тамай, эми ашырып чаппады, ашырып. Улагы буйруса жакшы. Жакшы тамай. Бары салган жерге. Мына достор, улагы тамай дейт. 2 жыл үйүрдө жүргөн дейт. Буту колу, ден соолугу тазабы, жакшыбы? Таза, буттары таза. Мына достор, бул аттын кабак башында жакындан көргөзөйүн. Кабагы. Көкүрөк төшү. Буттары негизинен таза деп атат. Таза экен. Анан бул
чоң жылқы екен. Породасы қандай болып қалады? Өзүнүн эле жылқылардан ба? Ой, өзүнө илгерки. Карабай жылкылардан. Жакшы. Буйруса, улагы жакшы, үйрү жакшы дейт анан. Канча беде үйрдө жүрдү ака? 17 беге бар. 17 бе. Тегиз эле кулуң берип атабы? Кытыр калган. Анан быйыл да каласа тегиз болот. Быйыл от дагы жакшы болду, да? От жакшы тегиз болот. Каласа турат. Мына достор, эми бунун шериктери негизи эле линиясы чоң пулдарга сатылып жүрөт экен. Бунун баасы деле жөндүү болбосо керек, а? Низам ака. Азыр базарлыктар 650 кылды телефонда. Бербет. Айтылыш баасы канчага коюнду атасыз? Миллион кем бар. Миллион кем бар. Мына достор, бүгүн ушундай ат чыкты. Эми сурай берсең тарых узун экен, эми биз кыскача эле чыгардык. Калганына АТС'нин номерин экранга койдум. Байланышып, сурап, жакшылап текшерип алып бересиздер. Бу кой берип койгону болобу чуркатып? Ордунан. Ошол жактан бир кой бер, же жогорудан келчи. Ошол жактан. Мына достор, былтыры бир чоң улакта Кочой Палбан ак кемеде бир ат минип келди эле. 1 миллион 270 миңге алынган. Ушул аттын атасы менен ошол бир дейт ошол. Негизи ол жака чозушун керек эле да. Мына ушул ат достор. Чачырап кетти го. Бу бою чоң экен, 1.60 өйдө чыгабы? 1.60 деп шамалап атчат, мен тартып көрбөдүм. Келип тартып алып беришет буюрса. Ооба. Жакшы. Содаңызга берек болсун. Качкыла. Балды. Мына достор. Булат. Маалыматты уктуңуздар. Колдон келишинче тартып чагылдырып бердик достор. Эми биз себепкербиз. Атасы бул жак экен. Адрес Моокенде достор. Моокенге келе бересиздер, эгер кимге туура келген болсо. Бу балдары деле бир жакшы баадан кетсе керек булардын, Ооба. Бир кулундарын бирөөсүн 100 булып атат азыр. Женинде. Анан бирөөсү өзүндө алып. Экесек бар. Калган байтал берип алды. Мына достор. Кулундар эле 100 миң сомдон экен.